Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 4-сабак сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча айрым сунуштар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, сабакка көңүл буруңуздар. Айрым мугалимдер өзүбүздүн ушул темадан эң көп каталарыбызды дагы сезсек керек. Көбүнчө сабактар өтүлөт. Мисалы, үй тапшырмасын сурайт, жаңы теманы түшүндүрүп берет. Бирок окуучуларда бекем билим, көндүм, ыкма калыптанбайт. Бекем системалуу эстеп калып, зарыл убакытта пайдалана албайт. Анын себептери эмнеде деген суроо туулушу мүмкүн. Кээ бир мугалимдердин сабакка терең, бышык, системалуу даяр эместиги, сабак өтүү технологиясын азыркы учур талабына жооп бербеши, эски, бир калыпта өтүлгөн сабактардын окуучуларды тажатканы, ошондой эле айрым жаңы методдорду мугалим өзү терең өздөштүрбөй туруп пайдалануу, ошонун натыйжасында сабак өтүүнүн косметикалык айрым бир момент баскычтарынын бир бөлүгү, бир формасы жаңылангандай болуп, сабак өтүүнүн методикасы, мазмуну боюнча түп тамырынан системалуу жаңыланбастыгы. Мисалы, мугалим өзү толук өздөштүрбөй даярданбай туруп, жүрүп ар убакта көбүнчө комиссия келсе, администрация сабакка кирсе, ошондой учурларда шашылыш, кокус эле ролдоштурулган сабак, дебат сабак, мээге чабуул, эркиндик аркылуу билим берүү, жомок сабак жана башка инновациялык сабактарды шашылыш даярдалып өтүлөт. Мугалим анча-мынча бирөөдөн укканын же болбосо көргөнүн өзү жакшы өздөштүрбөй туруп, ошону пайдаланат дагы, анан сабактын дагы жакшы эффективдүүлүгүн жоготуп алат. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, мугалим өзү окуу жылдын башталышында эле ар бир сабак, предметтин, курстун окуу жылынын жүрүшүндө ар бир чоң теманын билим баалуулугун ачып берип, ошол сабак теманы окуучунун келечектеги билим алуусу, иштөөсү, жашоосу, жеке өзү үчүн зарылчылыгын жана ошонун пайдасы жалпы сөз менен эмес, магнит менен ийнени издеп тапкандай ынанымдуу мисалдарды таап, айтып, түшүндүрүп, окуучуларды кызыктыруусу керек. Бир жолу жакшы айтып, кызыктырып, анан ошону таштап койбостон, урматтуу кесиптештер, түрдүү каражаттар менен, ар кандай жолдор менен балдарды жыл бою кызыктырып, билим алууга умтултуп, окуучуларды шыктандыртып сабак өтүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу мугалимдер, ушул жерден дагы биз өз кемчиликтерибизди дагы сезсек керек. Сабак өтүү технологиясында бир топ кемчиликтер бар. Көпчүлүк учурда 60-70% мугалимдер класска кирип, үй тапшырмасын бир окуучудан сурайбыз. Мына ушул убакытта биздин эң кымбат 15-20 минутта убактыбыз класс үчүн пайдасыз өтүп кетет. Анда класста эмне пайда болот? Окуучулардын айрымдары азыр менден сурайт деп шашылыш окуп, көчүрүп жаза башташат. Кээ бирлери болсо кийинки сабактарга даярданышат. Айрымдары сүйлөшүп, башкаларды алагды кылып олтурушат. Кээ бир балдар доскадагы окуучуну шылдыңдап же жардам берип олтурат. Айрымы болсо ойлонуп олтурат. Кээ бирлери кат жазат, айрымдары зеригип, уйкусурап, ошондой көрүнүштөр көп болот. Мугалим бул убакта жаңы теманы түшүндүрүүгө даярданат. Жогорудагы класста 15-20 минутта вакуумдун эң негизги себеби мына ушунда болуусу мүмкүн. Мугалим сабакта үй тапшырмасын суроого да, бул өзү да даярдыкты талап кылган чоң иш. Жаңы теманы түшүндүрүүгө да даяр эмес. Же чала даяр. Кайталап окуу, эсине салуу керек. Ал эми сабактын кыскача план конспектиси жок болот. Аны жазууга убакыт, каалоо жок. Билебиз, эпте өтөт да, институтта өткөнбүз да, жылда өтүп эле жүрбөйүнбү деген ойлорго алдырып коет. Ошол себептен мугалим өзү менен өзү алек болуп жатып, доскада жооп берип жаткан баланы дагы жакшы укпай, көрбөй калат. Класстагы 15-20 минутта вакуум убагында болуп жаткан абалда да байкалбайт. Демек, байкаса да аны эч нерсе кыла албайт. Анткени ал бош эмес, жаңы темага даярданып жатат. Ошентип класста мугалим менен окуучунун ортосундагы
сен мага тийбе, мен сага тийбеймин деген мезгил пайда болот. Албетте сабактарды терең билим, даярдык, жогорку чеберчилик менен өткөн мыкты мугалимдер да бар. Алар системалуу түрдө сабагын ошондой өтүшөт. Бирок эң өкүнүчтүүсү андай мугалимдер аз санда. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, жогоруда биз айткан вакуумдуу сабак өткөн мугалимдер да комиссия келсе эң мыкты сабактарды өтө алышат. Бирөө катышса андай кылбайт. Эгерде булар билсе, даярданып келип, эң жакшы сабак өтүүгө аракет кылат. Бирок эң өкүнүчтүүсү комиссия ар дайым келбейт да. Ал эми ал сабакты жогоруда айтылгандай эптеп вакуум менен өтүп кете берет. Ошол себептүү балдарга билим жукпайт. Окуучулар билимдин негизин ала албайт. Алар көз боемоочулукту, эки жүздүүлүктү көрүп, сезип турат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ошону менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Эгерде ар бир мугалим үчүн эң чоң комиссия анын өз окуучусу экенин билсе, ал өз абийири алдында ойлонуп, тартынса, өзүн өзү контроль кылса, эң сонун болмок деген агайдын сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.